Биз такай камсыз такай камсыз кыла алабыз. Мына мисалы көрүңүздөр да. Мен урматтуу коллегалар, биздики 2-ден 3 электр энергиябыздын баары түштүк аймагында. Ал Өзбекстанга жакыныраак. Түндүк жактан бизге Казакстан жакыныраак. Ошо Өзбекстан Казакстанга жакыныраак. Эмне үчүн кольцо болду эле? Кайсы жерден электр энергия чыкса, ошол жерден жанындагы региондор, же ошонун тегерегиндегилердин баары ошо электр энергияны потреблять этет, использовать этет, потерялар аябай көп болот да. Түндүк жактан бизге Казакстан берип турчу. Эгерде ушундай болбой турган болсо, биз ички кольцо менен өзүбүздүн электр энергия менен камсыз кыла алабызбы деген суроого мына бүгүн жооп берип атабыз. Биз камсыз кылабыз. Бирок физика боюнча потеряларды аз кылабыз десек, илгерки Союздун убагында эле бир эле шакекчеде иштегенибиз Казакстанга да, Өзбекстанга да, бизге дагы ыңгайлуу. Анан пайдалуу да. Ошон үчүн саясаты жок энергетиктер мына быйыл иштей башташкан. Былтыр дагы иштеген ошентип. Мына буюрса азыр авариянын кесепеттери билингенден кийин кайра эле иштей башташат. Буга эч ким запрет берген жок. Азыр инженердик коопсуздук боюнча эле ар бир өлкө өзүнчө иштей баштады.